депутат Масалиев Искак Абсаматовичтер. Рахмат. Коррупцияга каршы кызматы указ, президенттин указы менен түзүлгөн болчу. Мыйзамга дал келеби? Бүгүнкү күндө иштеп атат. Жок, мыйзамга дал келеби, указ менен түзө алабы ушундай кызматты? Азыр бүгүнкү күндө указ күчүндө, эч ким аны бузган жок, иштеп атат. Вот башкы прокурор. Бир да орган Конституциянын 5-беренесине ылайыктуу өзүнө чектелген укугун ашып чыкпаш керек. А коррупцияга каршы кызматы президенттин жарлыгы менен түзүлгөн болчу. Мыйзамдарга дал келеби, дал келбейби деген суроо берип атам. Иштеп жатканын мен көрүп атам. Бул служба Конституцияда көрсөтүлгөн эмес. Конституцияда жок. Ошон үчүн указ менен кол алынган. Мен пикирим боюнча мыйзамдаштырып, өзгөчө ГКНБде эмес, өзгөчө орган түзүш керек коррупцияга каршы күрөш. Мыйзам менен, указ менен эмес. Экинчи суроо. 104-беренеси Конституциянын так жазып атат. Кайсы учурда прокуратура кылмыш иштерди козгойт деп. Атайын мыйзам менен бекитилген перечинге ылайыктуу туурабы? Сиз отчетто берип атасыз, 900дан ашык кылмыш өткөн жылы прокуратура козгоп тергөөнү берип жүргөн деп. А кайсы мыйзам негизинде сиздер иш козгоп атасыңар? Ошол закон прокуратура жөнүндөгү мыйзамдын. Конституцияда жок да анда. Конституциялык мыйзамдын негизинде. Бирок Конституцияда жок да анда прокуратурада. Кызмат адамдарына карата кылмыш ишин козгойт. Конституциялык тизмесине каралган кызмат адамдарына карата кылмыш ишин козгойт. Анан тийиштүү караштыруу боюнча тийиштүү орунга өткөрүп берет деп жазылган Конституцияда. А Конституцияда кылмыш иш козгойт деген укук барбы прокуратурада? Чектелген перечин боюнча жана аскер кызматкерлерге берилет. Калган учурда анда укугуңар жок да Конституция боюнча. Кылмышты козгойбуз, кызмат адамдарына карата өткөрүп беребиз. Конституцияда ошончо жазылган. Дагы эле бир жылда болгон өзгөрткөн ордуна кийинки суроо. Азыр спецсчетко кылмыш иштер боюнча акча топтолуп атат, коррупциялык иштер боюнча. Бул ар бир тыйын бюджетке түзмө түшүш керек деген мыйзамга кандай дал келеби, келбейби? Эч кандай спецсчет жөнүндө жок да бюджетте. Же барбы? Жок, бул эми өзүнчө спецсчет, баягы ачык айкындуулук болсун деп ачылган спецсчет. Жок, эми баарыңыздар жакшы билесиздер. Мына погондагы баарыңар депозиттик счет. Жок, соттун чечими чыккандан кийин ал бюджетке ошол замат өтүш керек, туурабы? Ооба, ал соттун чечими менен пока ага чейин ошол депозитте кармалып турат. Анда элибизди дүрбөлөң кылбай туруп, бул соттон өтө элек акчалар деп айтышыбыз керек. Мамлекеттик бюджетке кирбейт деп. Кийинки суроо. Мына отчетуңарды мен жакшы окудум. 13-беренесинде уменьшение количества преступлений тяжких и особо тяжких на 14%. Анан бир абзац дальше. При этом число основных видов тяжких и особо тяжких увеличилось с 2391 до 2949. 24%-га көбөйүп кетти. 10 секунд. Бул арифметиканы кандай түшүнсөк болот? Кылмыштар өсүп атат. Жок. Сиз биринчи беренесинде кыскартып атат деп атасыңар, экинчи абзацта көбөйүп атат деп атасыңар. Ушул отчетуңарды кичине мындай окуп койсоңор, особо тяжкий боюнча. Түшүнүктүү.